2024 жыл Транспорт жана коммуникациялар министрлиги үчүн жемиштүү, аракетке бай, жигердүү жылдардан болду. Алсак министрликтин карамагындагы унаа жолдордо көп алгылыктуу иштер аткарылды. Президент Жапаров Садыр Нуркожоевичтин колдоосу алдында жол тармагына кеңири көңүл бөлүнүп, тармактын өнүгүүсүнө жакшы шарттар түзүлүүдө. Министрлик тарабынан жалпы 1000 километрден ашык жолдор оңдолду. Анын ичинен 800 километр жолго асфальт төшөлүп, быйыл жол куруу планы ашыгы менен аткарылды. Мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде Зардалыга жол салууга белек түрө кириштик. Мындан тышкары эл аралык мамлекеттик маанидеги жолдор менен катар ички жолдорду оңдоого өзгөчө көңүл бурулду. Жолчулардын жумушун жеңилдетүү максатында министрликтин техникалык базасы толукталып, 2024 жылы жол фондуна топтолгон каражаттын эсебинен дагы 453 атайын техника сатып алынды. Кылым курулушу аталып, Кыргызстандын тарыхында ири долбоорлордун катарын толуктаган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун жүзөгө ашыруу боюнча арыштуу кадамдар ташталды. Борбор калаада Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ишканасы ачылды. Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча 35 километр курулуп, Кочкорго жетип калды. Ары Кара Кечеге чейин параллелдүү долбоорлоо менен курулуш улантылат. Транспорттук көзөмөлгө талап күчөп, казынага түшкөн каражаттын көлөмү 112 миллион сомду түздү. Быйыл 40тан ашык өлкөлөрдөн эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашуулардын негизинде 1000ден ашык уруксат кагаздары алынды. Калкка кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатуу, адам факторун жокко чыгаруу, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо максатында Сосновка постуна QR-код аркылуу накталай эмес төлөм системасы ишке киргизилди. Төө ашууга кошумча камералар орнотулду. 2024 жылы 23 көпүрө куруу пландалган, анын ичинен 15 көпүрө салынып, колдонууга берилди. Калың элдин каттамын жеңилдетип, жакшы шарт түзүп берүү максатында аэропорттордун учуп конуу тилкелери асфальтталды. Автобекеттерди оңдоо жолго коюлду. Туристтик жайларга жете турчу жолдор жакшырууда. Каракол тоо лыжа базасына баруучу жол асфальтталды. Пансионаттарга, санаторийлерге баруучу жолдор асфальт төшөлдү. Жогоруда тизмектелген иштер өлкө жетекчилигинин колдоосу жана жолчулардын талыкпас эмгеги менен аткарылды. Келе жаткан жылда алдыбызда дагы чоң милдеттер турат. Ишибиз илгерилеп, бардык аракеттерибиз жакшы жыйынтыкка жетсин. 2025 жыл биздин элдин биримдигин мындан да бекемдеген, өлкөбүзгө өнүгүүнү алып келген жылдардан болсун. Жолдорубуз кең жана байсалдуу болсун. Жаңы жылыңыздар менен.